Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 28 январь 2023 жыл. Бүгүн резвый тууралуу видеону улантып тартабыз, туугандар. Резвый баягыга салыштырмалуу кадыр эсе тоңолуп калды. Уялбай көчөгө жетелеп чыкса болот турган болуп калды окшойт. Алгачкы видеолорду көргөндөр эсиңиздерде кандай акыбалда эле. Тартып жаткан себеби дагы бир себеби резвый баягы ичеги курттар түшүргөндөн кийин жем жегени, той жеген оңолду, бирок кашынганын токтоткон жок. Мынакей көрүп атасыздарбы? Куйруктарын дагы деле кашып жатат. Кой берсек эле барып бакдарака, дуалга кашып атат да. Ичеги курттарын баарын түшүргөнбүз, бирок ага карабастан кашып атат. Тери курттары мына деп атайын бир дарап келип суюктук дарыны тээ жалынан баштап куйругуна чейин куйду элек. Же биз туура эмес колдондукпу, же таасир этпей койду, айтор эч кандай натыйжа берген жок. Бирөөлөр айтат, жанагы дары чачкыч менен сууга аралаштырып чачыш керек эле деп. Кыштын күнү болгонуна байланыштуу андай кыла алган жокпуз. Анан могул жалдарында, мойнунда көрүнөбү азыр моундай болуп кашынгандан моундай болуп жүндөрү да түштү да. Анан ошол тери курттар окшойт. Ошого байланыштуу бүгүн резвыйга ивермек сайылып атабыз. Тери астына, подкожно. Кече күнү барып моундай эме алып келдик. Ивермектин деген 100%. Биздин Кыргызстандан чыгат дейт. 10 граммдык. Ушуну азыр шприцке сордуруп мойнуна, терисине саям. Кандай натыйжа болот? Аны келерки видеолорунда көрөсүздөр. Азыр сайып, боюн ченейин деп атам, бою канча болот? Андыктан каналдан чыкпай туруңуздар, азыр улантып тартабыз. Мен операторум жок болгонуна байланыштуу бир убакта тартып, бир убакта укол сая албайм, туугандар. Мынакей 10 граммдык дарыны ивермекти шприцке сордурдук. Көрүнүп атабы? Өзүнүн эле ийнеси менен саяйылдып атабыз. Териси жука болот болуш керек деп. Азыр эми мойнуна, тери менен эттин ортосуна саябыз. Так. Азыр сайып анан көрсөтөм силерге. Так, туугандар. Мынакей сайдык. Ачык айтып коелу. Сайыш тамаша эмес экен мойнуна. Жамбаш этине саяган башка. Мойын эти териге жука болуп ачыштырып аябай туйлады. Сайраган жердин ордо турат. Ушул жерге сайдык, терисин чоюп туруп. Андыктан эгерде сая турган болсоңуздар, кыска байлап алып, колдон келсе жаныңыздарга жардамчы алып сайыңыздар. Абдан ачыштырат окшойт, туйлап. Чочуп калды. Соргодон сайдырды. Негизи бөлүп эки жагына саян деген оюн бар болчу. 5 граммын бир жак мойнуна, 5 грамм башка жагына. Бирок сайып атканда көзүм жетти, экинчи жолу укол сайдырбасына. Андыктан Кудай сактасын, 10 граммды бир эле ошол мойнуна, тери менен эттин ортосуна сайып салдым. Эми кандай натыйжа берет? Аны көрөбүз.
Hazır emi boyun çeneyiz. Tuğanlar. Tak. Boyun çeneyiz. Bakayım 10 metremenen. Bir vakta boyun çenetpey bir kupaldı. Az hareket kokuyoruz. Tak. Neyse boy çenegende atayın özünün sızgıç menen çenegen tuğra olot. Düz yerge turuş gerek. Hazır. Burası enkeyiste yerge turup atat. Değil mi? Bol joldu görüyoruz. Tak. Görün ata. Tak. Nasıl bu ya? Ama o 1.20 1.30 1.32 1.31 bol kalıptır boyu. Bolca oldu tağa aytamıyorum ben. Göz üstüne görgende özüm çenedim. Bir vakta kameraya karmaplar çeneş kıyın eken. 1.31 1.32 1.30'dan aşıptır tuğanlar. Esinizlerde bolsa ap kelgende çenegen üstte 1.24 bolğan boyu. Evet, 1.24 bolğan. Aradan kança 1,5 ay 2 ay bolup kaldı. Evet, 2 ay bolsa ошондо 7-8 santimetre, 7 santimetre de koyulu. Santimetre boyu ösüptür. Bakın tuğanlar. Emin bu tay turалы жаңы көрүп жаткан көрүүчүлөргө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Эгерде кааласаңыздар биздин каналга кирип көрсөңүздөр, алгач ошол жайыттын алып келгендеги видеолор бар. Ичеги курттарын түшүргөндөгү видеолорубуз бар. Кандай тойду берип жаткандагыбыз тууралуу видеобуз бар. Анан ошодон бери багып атабыз. Азыр жем 2 мал жем жейт. Эртең менен кечинде жем жейт. Арпа жем тартылган. Жүгөрү. Анан кебек кулпак аралаштырып берип атабыз. Өлчөмү таразага тарткан жокпуз. Бул жолу 1,5 килограммдан. Жолсу 1 килограмм. Эртең менен кечинде жейт. Чөп жейт. Чөптү кенен эле жейт. Беде жеп атат. 2 мал суу ичет. Түштө сабиз беребиз. Туралган. Ол сууктарга бир аз үшүк жүрүп сабиз берип алдык. Эми кайрадан берип баштайбыз. Атак сабиз жеп атты. Тоюттун болсо жанагы миявит деген германский витаминдер келген экен. Койго, уйга, жылкыга да бар экен өзүнчө. Ошодон витамин берип атабыз. 1 айдай болду жеп баштаган ошо миявитти. Мен оюмча жылыш бардай. 1.31, 1.32 деген бой мен оюмча мыкты болбосо да орто бойго кирип калат. Деме чарба мал. Ешкандай кандуу эмес. Үстүн кыргыз жылкылар чүйдү орундагы. Эми буюрса дагы бир 2 ай багабыз. Март айына чейин. Февраль, март багабыз. Кандай натыйжа болот? Сиздерге тасмага тартып көрсөтүп турабыз. Могундай болуп куйругун жышып, кашып, могу жерлерде демеке жүндөрү түшүп калыптыр. Андыктан эгерде кызык болсо, жылкы сүйүүчүлөр каналды көрүп, кеп кеңешиңиздерди айтып, билген кишилер туруңуздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Резвый.